чек арада бир көйгөй пайда болду эле. Сиз учурунда кол койгон протоколдун көчүрмөсүн чыгарып уламдан кайталап берип атышат. 175 метр жерди Тажикстандын жери деп таанып, Мадымаров кол коюп берип, протоколго кол коюп берип салган дейт да. Бул кандай болду эле өзү? Куа мырза, сабатсыздыктын дагы чеги болот да. 175 метр жер эмес, мен өзүмдүн үйүмдү мен өзүм сата албайм, билесизби? Мен өзүмдүн туулуп өскөн жеримде 5 сотик жер ала албай анан бүтүндөй кыргыздын жерин бир жака берип жүрөм. Ойлонбойбузбу? Мындай бир акыл жүгүртпөйлүбү? Жер чек араны өзгөртүү бул жогорку кеңештин укугу. А эгер жогорку кеңеш андай документ барбаса, жогорку кеңеш аны карабаса, кантип берип жүрөт? Ойлонбойлубу кичине? Мен өзүмдүн жашап аткан, өзүмдүн менчигим болгон үйүмдү дагы келинчегимдин, балдарымдын уруксаты макул деп барып нотариустан мөөр басып бермейинче мен аны сата албайм. Өзүмдүн үйүмдү. Анан мен мамлекеттин жерин берип жүрөм. Ойлонуш керек да, кичине бир баш керек. Бул маселе мындай болот. Убактылуу токтоп калдыкпы? Тажиктер биздин жер деп турган жерди, биздин жер деп талашып аткан жерди алар таанып атат. Бул кыргыздын жери, ушул жерден биз Өзбекстандан көз карандылык үчүн электр энергиясын тартып өтөбүз деп суранып атат. Анан биз айтып атабыз, жарайт. Анда Сүлүктүдөн чыккан, Лейлектен чыккан биздин кыргыз жараны Бишкекке чейин бир да жерди басып өтпөй, бөтөн мамлекетке кор болбой, күрүч алып баратасыңбы, чай алып баратасыңбы, май алып баратасыңбы деп аны чечиндирип алып токтотпой өтүш үчүн бизге могул жер керек деп атабыз. Алар айтып атат, макул, биз ушул жерди силерге беребиз, силер ушул жерден зым тарталы. Бул деген өтүп кетти деген эмес. Убактылуу ушинтип туралы чек ара чечилгенге чейин муну өз ара келишип бир маселе чечүү деп коет. Эгер көгөрүп эле биз туруп алган болсок, таптакыр көгөрүп же согушуш керек, же болбосо 200 миңден ашык эл 1 килограмм күрүч бул жака алып өтө албай, жакыны каза болсо ал жака өтө албай, той кудалар бул бер жактан болуп калса бер жака өтө албай, какшап күн сайын зар какшап ыйлап олтуруу керек. Кайсынысын тандайбыз? Эмнесин тандайбыз? Биз айтып атабыз, макул, келгиле, акыл калчап, маселе чечилгенге чейин биздин жарандар өтсүн деп атабыз. Менимче, бул аябагандай чоң маселе, оор маселе. 86 жылдарында биздин Кыргызстандын биринчи катчысы Абсамат Масалиевич менен Тажикстандын биринчи катчысы Махкамовдун ортосунда ошол жерден каттуу согуш жүргөн жер дагы ошол жер. А бирок маселе ал жерде болуп аткан жок да. Маселе Аксайда болуп атат да. Ал көк таштын тек эч кандай тиешеси жок. Бир нерсеге жабыштырып коюш керек да, мына шайлоого мен ошондо байкадым, шайлоо жакындап убактысынан эрте өтөт окшойт деп. Себеп Баткен районунун, Баткен областынын эли аябай каттуу колдоого алган бүтүн Кыргызстанды бирдеме жасаш керек да. Деги эле саясат бул компромисстердин искусствосу дейт да. Барекелде, мына ошол компромисске биз тажиктер менен бардык да. Биз талашып аткан жерди силерге, силер талашып аткан жерди биз колдонобуз. Эки тарап тең бир чечимге келгенге чейин деп.